Балдар эсеп чыгарганда эсептери чыкпай калат да көбүнчө жообун караса туура эмес болуп калат го. Анан ушул тажрыйбамда балдардын эмне үчүн эсеп чыкпай калгандарынын ой жүгүртүүлөрүндө негизги каталар деп бул жака 15ти топтоп койдум. Мисалы карасаңар, биринчиси маселени же болбосо маселени чыгарып атканда окубай эле чыгара берет да окуучулар. Мен билген окуучулар ушундай. Канча жылдан бери көрөм, эми баягы кайсы окуучунуку көп эле чыкпай атса, биринчиден маселени окубайт экен. Барбы ошондойлор? Комментарийге жазгылачы, бар болсо. Мен де ушундай окубай эле чыгара берем. Мындай кичине эле жарымын окуп эле, анан калганын окубай эле чыгара берет да. Андай жокпу? Экинчиси, сөздөрдүн маанисин түшүнбөсө деле чыгарганга аракет кыла беришет дейт. Пока жок экен биринчи параметр. Экинчичи, сөздөрдүн маанисин түшүнбөсө деле чыгарганга аракет кыла берет. Агай, мен убакыт жетпей калса ошентем дейт, Ага. Мен дейт, мына да бар экен. Бүгүн деле мына группабызга кече күнү математикадан эсеп чыгарып атсак, ушул жердегилер кезигип атат да, азыр мен айтам. Туура эмес көчүрүп алып, өзүм туура көчүрдүмбү деп ойлонбой эле чыгара берет да кээ бирөө. Кече күнү бир окуучу ушул катаны кетирип, кайсынысын кетирипсиң десем, мына мону кетирипмин деп көрсөтүп атат да үчүнчүсүчү. Эсепти жазып келаткандагы жарымы үстүңкү эсеп, жарымы астыңкы эсеп, анан жообун башканы эле карап атат да. Үстүңкү эсептикин караса, цифралар башка болуп атпайбы? Жогорку каталардын негизинде барабардык мыйзамын бузушат. Барабардык мыйзамы тууралуу билгиңер келсе, YouTube'да ачып, Улан Уторбаев деп менин каналыма кирип, логиканын 4 мыйзамы деген жер видеону карасаңар, ошол жерде бар. Мурунку теманы унутуп калышат дейт. Бул бар, мисалы үчүн мурунку математикада мындай да, мисалы бардык эле илимдерде фундаментиң жок болсо, кийинки эсепти чыгара албайсың да. Ошондо таблицаны унутуп калып деле кийинки темаларды эсеп чыгарганга аракет кыла берет да, жөнөкөй эле мисал айтсам. Алыс кетпей эле коелу, таблица. ОРТга мага балдар 11 класстар келгенде таблицаны сурасам да таң калып карашат да. Кыйратып биле бергенчи, билбейт азыр көп балдарыбыз билбейт. Ооба агай, какой-то бир нерсени эске түшүрүш керек, ошондо гана эске түшөт дейт. Гүлнур айтат. Мына таблицаны билбесе деле эсеп чыгара беришет калькулятор менен. Бүгүн сабакта ошондой болду да, эсепти шакылдатып чыгарып келиптир, телефондорун чыйнап койгон болбосо. Анан эмне кылыптыр дебейсиңерби? Калькулятор алып келип алыптыр. Анан калькулятор, сонун калькулятор экен, өзү дагы калькулятордун сонун экен. Бирок чыгарба мындай дедим. Силер мындай 11 класстар, булар жаш эле балдар да, мына силер жаш балдарсыңар, көп нерсе билбейсиңер. ОРТга барганда, мисалы, силерге калькуляторго уруксат бербейт. Калькуляторго чыгарып көнгөн жаның ошондой ситуацияга түшкөндө шок болуп каласың. Көрдүңөрбү? Мына бул катаны дагы кетирбешиңер керек. Мен бул каталарды таракандар деп коем да, мисалы үчүн адамдын, окуучунун мээсинде ушул 15 таракан бар да. Шаар бир тараканды мээңерден алып чыгып тазаласаңар, анан иш жүрүшөт. Анан окуй аласың. Китеп окуп эске тутууларын машыктырышпайт. Ошол үчүн мурунку темаларды унута беришет. Биринчиси кайталабайт да теманы, экинчиси билгенин бирөөгө үйрөтпөйт. Мындай ичи тар адамдар, окуучулар дагы мындай бар да, ичи тарлык мындай. Мен билгенди ал билип калбаса экен деп. Жок, ичиңди кенен кыла бер. Бөлүш билимиң менен, анан үйрөнөсүң. Сен бирөөгө түшүндүрүп атканда түшүн, мындай душаны, жүрөктү кененирээк кылып бере бер, эчтеке болбойт, үйрөт. 8-нчи, бир жолу эле чыкпай калса таштап кое беришет. Ушундайлар да бар да, мына окуучулар. Бир жолу эле чыкпай калса таштап кое берет. Көкбеттик жок. Көкбеттик жок, көрдүңөрбү? Көкбет болушуңар керек. Чыкпай атабы, тырыш, кайра аракет кыл, кайра аракет кыл. Кимде бар мына ушул
6-чы, 7-чи, 8-чи мына ушулар барбы мына кимде бар? Менде бар агай деп мойнуңарга алсаңар, ошо моюнга алуудан башталат да, илим алуу деген ошо билбегениңди моюнга алуудан башталат. Ой, мен билбейт экенмин. Чын эле ушундай деп моюнга алып турсаңар, бир эле жол чыкпай калса таштап кое берет дейт, бар мына. 9-чуну карагыла. Мугалимден уялып, оңдошум керек экен, уялып экен. Түшүнбөгөн нерселерди сурабайт. Эки түрдүү адам илим ала албайт деп айтылат да. Биринчиси текебер адам, экинчиси уялчак адам. Текебер адам айтат экен да, ушундан да сурайынбы депчи, ушул кишиден да сурайынбы деп ичинде ушул ой кармайт да. Уялчак адам айтат, ичинде ойлойт экен да, ушуну дагы сурайынбы депчи. Эки түрдүү адамга эме жок. Мен дагы окуучуларга көп айтам, ай, курсагың ачып атса, конокко барган болсоң, уялбай эле алып жей бер. Анан бир нерсени билбей атсаң, сабакта отурганда сурай бер. 5 жолу болсо, 5 жолу менин жаныма келип сура, мен сага жооп берейин. Ушул сыяктуу да. 10-чу өз алдынча изденишпейт. Көп окуучулар изденбейт азыр. Телефонду чукуп, Instagram, TikTokто отурса болду, жетет. Библиотекага баруу деген адат жок. Илим алайын деп суусабайт. Анан ошонун натыйжасы катары эмне болот? Ортодон өтө албай калат да. Өз алдынча изденүүнү жакшы үйрөнүш үчүн акыл эмгегинин маданияты деген Гапар агайдын китебин алгыла, окугула. Акыл эмгегинин маданияты кантип өз алдынча изилдениш керек. 11. Чыгарганын кайра текшербейт да. Окуучуларда ушундай да бар. Эсепти чыгарат дагы, алып келет, агай жообуна туура эмес болуп калды деп алып келет, анан мындай текшерип бир китепке карап салыштырып койгон эмес. Могул туура эмес көчүрүп алган учурлар болот. Бир жагын башка, бир жагын башка, же кээде цифраларды 5-ти 6 кылып жазып алган, плюсту минус кылып жазып алган. Анан болду, текшербей эле анан чыкпай атат дей берет да. Жок, текшергиле. Эсебиң чыкпай атабы, китепке колуңду кой, өзүңдүн эсебиңе колуңду кой, ар бир цифралар менен монтип карап чык. Көзүңө ишене бербе да, адамдын көзү алдап кое берет. Адамдын көзү алдайт. Бул тууралуу эксперименттер дагы бар. Азыр мен силерге көрсөтөм. Ушуну бир эстетип койгула, азыр могу бүткөндөн кийин. Так, андан кийин аз эсеп чыгарышат дейт. Аз эсеп чыгарат дегенде, мына азыр деле сабак өтүп атсак, мындай кылып атат. Бир теманы өтсөк 5 эсеп чыгарат да, болду, жаңы тема дей берет да. А кечеги күнү айтып атам, эмне деп, 2% информация келсе, сен бир темага 1 эсеп чыгарсаң, 5 эсеп чыгарсаң, кичине эле ал. Жаңы тема, мен болду түшүндүм дейт. Ай, түшүнүү менен кыла билүүнүн айырмасы бар. Орусча мисал үчүн знать уметь деп коет. Билүү жана кыла билүү. Билүү деген мисалы анын аты асан деп билдиң. Же болбосо велосипед тепкенди көрдүң бир. Бутту мындай кылып тебиш керек экен, мындай кармаш керек экен, оң жакка жыгылсаң оң жакка бур дегендей. Бирок өзүң велосипед тепкенди үйрөнүш үчүн көп жолу кайталашың керек. Көп жолу машыгыш керек. Денеге сиңиш керек. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн балдар көп эсеп чыгарыш керек. Биздин мына жаңы китепте эсептин саны көп. Каалашыңарча машыгууга мүмкүнчүлүк бар да. Мурун китепте 85 барак болсо, азыр 240 барак кылып семиртип койдук. Математикага киришүү китепте нөлдөн баштап үйрөнөм дегендерге. Башка жоопту карап алып, туура эмес болуп калыптыр деп кыйнала беришет. Бундай да ката бар. Кимде ушул ката болду эле мына? Айткылачы мына. Өзүңөр ойлонуп, ушул мындай цифраларды жөнөткүлөчү. 7, 6 деп, мисалы үчүн, кимде кайсы кезигип атса, ошо цифраны жөнөткүлөчү, мен бир көрүп коеюн. 14, оң жана терс сандарды кезиккенде белгиден адашышат. Бул дагы практиканын аздыгынан келип чыгат. Анан мугалимдин же жолдошторунун жардамы менен бүтүргөн теманы мен бүтүрдүм
Үйрөндүм деп эсептешет. Өзлөрүнө сындуу көз караш менен карашпайт. Чындап эле үйрөндүмбү деп текшерип көрүшпөйт. Мисалы үчүн мындай болот го. Бир китепти план боюнча бир айда бүтүш керек болсо, мугалим өтө берет, теманы өтө берет. Анан окуучулар түшүндүңөрбү десе, баары ооба деп кое берет. Бир эки өч. Анан баардыгы түшүндү дей берет. Чындыгында таблицаны билбей ар жагында толтура эле 80% окуучу отурат да. Анан ошентип 80% таблицаны билбесе деле мугалим өтүп бүтүрүп койсо, биз китепти бүтүрдүк дейт да. Ушундай ой жүгүрткөн окуучулар бар. Буларды мындай түшүнбөйсүң да, кандай өзүңдү мындай кичине ойлонуп койбойсуңбу? Мен чындап эле өзүңө суроо берип койбойсуңбу, мен мына ушул теманы, бөлчөктөрдү билемби, билбеймби? Кара көрдүңөрбү? Сынчыл ой жүгүртүү. Өзүбүзгө өзүбүз суроо берели. Өзүбүздү өзүбүз алдай албайбыз. Мына ансар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 чейин алып келиптир. Молодец. Жаркынай 10, 12, 13, 14 дейт да. 10 өз алдынча изденбейт. 12 аз эсеп чыгарат. Башка жок да. Рахмат силерге. Дагы болсо жөнөтсөңөр болот. Бул мен канча миңдеген окуучуларды окутуп, ушул окшош эле ушул нерселерди көп көргөм да. Анан муну өткөндө жазында эле туруп бир эле отуруп жазсам чыкты ушунун баардыгы. Тажрыйбада уже көп жылдан бери чогулуп калган эле да. Эми окуучуларга айтып атабыз, дагы ушундан башкасы бар болуп калса эми кошобуз депчи буюрса. Мына окуучулардын эсеп чыгарууда ой жүгүртүүлөрүндөгү мен практикамда кезиктирген негизги каталары дейт. Көрдүңөрбү? Ушул 15 ката, 15 таракан деп элестетсек, мына ушуларды силер эсеп чыгарып атканда маңдайыңарга бир жазып коюп, жакшынакай бир картонго чаптап, кайсынысынан кетирип атам деп байкасаңар, ушунун кээ бирөөнү эле кетире бересиңер. Бул көптөгөн миңдеген окуучулардан топтолгонду көрсөтүп атам да, анан окшош да. Кээ бирөөндө 1-2 эле кезиге берет, ошонун айынан эле. Эсеби чыкпай эле кыйнала берет. Аяна жөнөтүп атат 5, 7, 8, 12, 14 дейт да. Мурунку теманы унутуп калат. 5, 7, китеп окуп эске, 8 бир жолу эле чыкпай калса, көрүп атасыңар, демек ушунун ар бирөөнү айыктыруунун өзүнүн бир дарысы бар да. Аны дагы буюрса карайбыз. Эми эң биринчи дарылардан десек, бул көкпек болушубуз керек. Тайманбас, түшүнбөгөн нерсени сурайлы, көбүрөөк кайталайлы. Анан китепте жазганды, көчүрүп жазганды дептерге туура эмес жазып алдым болуш керек деп өзүңөргө сынчыл карап, текшерүүнү адатка айландырышыбыз керек да. Ошол. Так, эми суроо жоопторго өтөлү, кичине суроолордон бергиле. Эми муну коюп дагы бир тема өтө бербей, ушунун үстүндө кичине ой жүгүртөлү. Анан эртеңки күнү ушул сөздөрдүн маанисин түшүнбөсө деле чыгара берет дегенге жооп катары булардын ар бирине бир жоопторду катары бирден тема мен көрсөтөйүн силерге. Кандай суроолор бар? Бергиле суроолорду.